Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Mına görüңүздөр. Alhamdulillah Rabbil alamin. Qanday keremetті Qırgızstanda жашап атабыз. Қооздуктун қооздугу, сулуулуктун сулуулугу, тазалыктын тазалыгы. Alhamdulillah. Allah бизге берген неметтерине миң каллама шүгүр этебиз. Аллага шүгүр. Бардыгыбызды шундай кылып жаратып койгонуна шүгүр дейли. Alhamdulillah. Мына көрүңүздөр, Алла. Аллахым кандай сонун кооз керемет кереметтүү Кыргызстандык кыргыздарга энчилеп берген. Ушул жердин ээси биз туугандарым, садакалайын атка минерлер дагы силер бизге тууган болосуңар. Айнанай силер да кыргызсыңар. Жериңерди сатпагыла, жерди этият кылгыла. Мейли бар жокту саткыла. Бирок жерди сатпаңыздар. Бул жер бизге аманат. Биз бул жерди көздүн карегиндей кылып сактап, өзүбүздүн урпактарга өткөзүп беришибиз керек. Бул биздин милдетибиз. Биз эгерде Кыргызстан кыргыздарга гана керек экенин эстен чыгарбаңыздар. Бизге Кыргызстан Кытайларга да керек, бирок уже Китай болуп болот да, эгерде алар ала турган болсо. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн Кыргыздын ар бир сантиметр жери биздин бул байлыгыбыз. Ошого катуу туруңуздар, урматтуу, улуу урматтуу депутаттар, министрлер, экстер, одон мурункулар, кийинкилер боло тургандар, баардыгыңарга бул кулаңарга, күмүшсөргө жер сатпаңыздар, жер сатылбаш керек. Жер бул биздин негизги байлыгыбыз. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн биз жерибизди иманыбыздай кылып сакташыбыз керек. Бардыгыбыз бул ушул жердин кулунубуз. Биз жерибиз менен кыргызбыз. Кыргызстан бар, биз кыргыз болуп жүрөбүз. Эгерде Кыргызстанды сат жибере турган болсоңор, мына канча миллиондогон уйгурлар жүрөт, күрттөр жүрөт, сыгандар жүрөт, дуңгандар жүрөт, жери жок. Ошолордун акыбалын көрүп атасыздарбы? Аларда бар жок бар, алхамдулилла. Байлык десең байлык бар. Бар жок бар, бирок жер жок. Түшүнсөңүздөр, алар жери жок, алар бай эмес. Алар жөн эле ошол тыйын тыпырдын ээси, негизги байлыктын ээси бул бизбиз. Биз кыргызбыз, биз кыргыз канча тентип, каяктарда жүрүп, канча жолу үшүп, канча жолу ысып, канча кордукту көрүп келсек дагы ушул Кыргызстанга келип биз айыгабыз. Ушул Кыргызстанга келгенден кийин биз кайрадан торолуп, кайрадан биз күчүбүзгө киребиз. Түшүнсөңүздөр, Кыргызстан жок болсо каяка кайтып келесиңер? Кайда барасыңар? Ошондо ойлонсоңуздар, мейли акчаны алдыңар, чөндөгө салдыңар, чет өлкөгө бардыңар, кайрадан көзүңөр жашылданып Кыргызстанды карап отурасыңар, келе албайсыңар. Келсеңер силерге бул жерде уже жол жок. Өзүңөрдүн жолуңарды, эшигиңерди өзүңөр жаап кетесиңер. Мына акчаны урдап бөтөн бир элдерге жүргөн ошол биздин атуулдарыбызга айтат элем. Ошол акчаңарды кайра бергиле. Кайра бергиле дагы келип беймарал Кыргызстанда жашай бериңиздер. Мына Кыргыз мамлекети силерге өзү кепилдик берет. Түшүнүңүздөрбү? Акчаны кайтаргыла. Кайтарып Кытайга бергиле. Кытай биздин жерибизди талашпасын. Түшүнүңүздөрбү? Вот ошол жөнүндө ойлоңуздар. Силер ал акча менен бактылуу болуп кете албайсыздар. Баары бир Кыргызстан силерди өзүнө тартып жүрө берет. Бул Кыргызстандын немеси сыйкыры өтө күчтүү. Бул жерлерибиздин керемети бар. Түшүнсөңүздөрчү силер. Силер бир гана Кыргызстанда силер бактылуу боло аласыңардар. Башка жерде силер бактылуу боло албайсыздар. Ошону эсиңиздерден чыгарбаңыздар. 1000 жыл дагы тентип келген дагы Кыргызстанга келгенден кийин анан кийин жүрөгү тынат.
ого чейин жүрөгү Кыргызстан деп тура берет. Ана келиңиздер, акылыңызга келиңиздер. Не жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Болор иш болду. Эми ошону акчаны ысырап кылбай, ар кимге жедирип, ар кимге берип, ошодон коргонуч издеп антпеңиздер. Алар акчаны алат дагы, бирок силер баары бир коргонучта болбойсуңуздар. Себеп дегенде бир күн эмес бир күнү бир кыргыз аркаңан келип туруп, айбалта менен башыңды жара чаап, о жерде өлүгүң келет Кыргызстанга. Келбейт даже. О жакта моргто, крематорийде күйүп кетесиң. Ошону эсиңен чыгарбагын. Баары бир Кыргызстандын тузу оор. Сен Кыргызстандан алып кеткен акча менен сен баары бир аякта байып, сен жыргап кетпейсиң. Ойлончу мезгил келди. Кайтарып бер, куз. Ошо саңа да калтырабыз. Карыга чейин камсыз болуп жашайсың. Нормальный пенсия кылып беребиз. Жакшыраак бир четтен үй кылып беребиз. Ошакта жүрө бересиң. Бирок акчаны кайтаргының. Коррупционер ойлонгунуң. Баары бир жердин астынан болсо дагы алып келебиз сени. Же өлүгүң, же тиригиң келет. Анан көрөктү ойлон дагы шундайда акчаны ортуна коюп койгун. Эң биринчи сенин Кыргызстанга салган биринчи салымың болсун, жакшылыгың болсун. Кыргызстандын акчаларын кайра Кыргызстанга алып келип бергиниң.